Яндекс Такси иштеген байкелер, бул видео силерге. Биз таксопаркка чыгабыз Трон деп. Через трудовой договор паркка подключение кылабыз. Таксопарктын комиссиясы 3% и налогко 4% алабыз. Эч кандай лимит деген жок, эч кандай күнүгө 400 сом, 500 сом дегендер жок. Болгону биздин паркта иштешиңиз керек, условиясы болду. Биздин комиссия 3%, дагы бир жолу кайталайын, и налогко 4%. Официальное трудоустройство госуслугадан базадан чыгат. Биздин байкелер, инилер, эжелер, карындаштар биздин таксопаркта иштеп, өзүнүн миграционкасынын аркасына штамп бастырып атышат. Жана ошондой эле кээ бир мекендештерибиз ОМС-ин продление кылып атат, медицинское леченияны. Дагы бир реестрге түшүп калбоонун себеби ушул официальный трудоустройство. Официалдуу түрдө эмгек келишим болсо силер реестрге түшпөйсүздөр. Анткени бизде госуслуга киргизип беребиз. Госуслуга негизинде силерге налог төлөнөт, биз налог төлөйбүз и ОВМге уведомление жиберип беребиз. Штампкачы. Ушул киши ушу бизде иштеп атат деп, ошо негизинде барып штамп койдуруп аласыздар. Жана ошондой эле электронный трудовой договор болот. Силерге стаж кетет. Бул дагы бирден бир себеби реестрге түшүп калбаштын. Жана ошондой эле азыр баарыңар көбүңөрдүн 2 миллион 400 лимит уже толо баштады. Биздин паркка кошулуп иштей бересиздер, хоть 5 миллион, хоть 10 миллион, 15 миллион эч кандай лимит жок. Жана ошондой эле тип занятости подтверждение кылып беребиз. Минус 15 менен жүргөндөр аябай көп, мен байкап атам. Бул жактагы балдар эч кандай огородный проездге барып, Яндекстин офисине барышын да кереги жок. Баарын эле келесиздер. Бул жактан бүтүп беребиз. Бир күндүк иш. Документтерди бизге WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Дистанционно биз бул жактан принимать этебиз. Бир күн, 2 күндүк трудовой договоруңар чыгат дагы, келип алып кетесиздер, биз силерди паркка подключение кылып беребиз. Биздин адрес Дубнинская 83 и номерди астына калтырып коем. Таксопарк Трон. Жомок болуп кетти го өзүңүзгө.